Эмне үчүн налог төлөш керек, эмне үчүн жер үчүн налог төлөш керек, эмне үчүн үйгө налог төлөш керек, эмнеге сууга төлөйм, эмнеге светке төлөйм деген суроолор болуп, ошого кыжалат болуп, капа болуп атсаң, мына сага сонун бир сунуш. Ошолордун баарын төлөбөй жашасаң болот. Эч нерсе төлөбөй жашасаң болот. О, видеодо болот. Ушинтип жашасаң эч нерсени төлөштүн кереги жок. Мисалы, тоого чыгып кетесиң, болду, төлөбөйсүң. Жолго да төлөбөйсүң, светке да төлөбөйсүң, сууга төлөбөйсүң. А шаарда жашасаң төлөйсүң. Анткени бул шаарды жылдап, кылымдап, бир коом түзүп, жолун карап, жолун салып, светин өткөрүп, тез топтон бери тартып келишип атайын условия түзгөн да. Эгер ушу коомдо жашайм, ушу шаарда жашайм десең төлөйсүң. Бул шаардын мыйзамы, коомдун мыйзамы, шаарда жашагандардын коомдун мыйзамы. Бул жол салынган, жол сен атаң салган эмес, тиги светти сен атаң өткөргөн эмес. Мен мындай жалпак тил менен айтып атам да, силерге түшүнүктүү болсун депчи. Атак түшүнүңөр да. Төлөйсүң. Төлөбөйм десең, пожалуйста, тоого чыгып кете бер, жашай бер. Алыс тоодо толтура жерлер бош жатат. Очок жагып, чырак жагып, кааласаң мындай азыр Кытайдан толтура нерсе заказ кылса болот. Күндөн электричество алсаң болот, жердин астынан суу чыгарып алсаң болот. Жашай бер, өзүңө условия түзүп алыпчы. Эч ким сенден налог сурабайт.